Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздар жакшы билесиздер. Быйылкы жылы Ош-Кара-Суу жолунун курулушу кызуу башталган. Негизи буга чейин жолдун курулушу боюнча бир нече жолу видео тартып көрсөткөнбүз. Ал эми азыркы учурда жолдун курулушу кандай жүрүп жатат, эмне болуп атат деген суроолорго жооп болсун деп ушул жол аракети атып эле тартып көрсөтүп коелу дедик. Көрүп турганыңыздардай, бул биз азыр Ош шаарынан Кара-Суу шаарына карай жол алдык. Бул жерде жолдун эки тарабы тең. Негизи жол эки тарап. Бир жагы Оштон Кара-Сууга, бир экинчи жагы Кара-Суудан Ошко бараткан багыт болуп бөлүнөт. Эки тарабындагы асфальт толугу менен алынып, андан кийин казылып, ордуна шагал толтурулуп, трамбовкасы бүтүп, мына көрүп турганыңыздардай каток бир сыйра жүргөндөн кийин азыркы учурда суу себилип, унааларга жүрүүгө убактылуу уруксат берилген. Кээ бир аймактарда эки тарабы тең иштейт, кээ бир аймактарда бир тарабы иштеп, бир тарабында жол куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле ушул күндөрдө ушул жолдун так ортосунан бир беттен экинчи бетке өтө турган суу каналдарын куруу боюнча дагы иштер кызуу жүрүп жатат. Бул тагыраагы Нариман айылында, Жылгелди жана Телман айылдарындагы участкаларында ушундай жолдун ортосунан каналды алып өткөн курулуштар жүрүп жатат. Калганын эми комментарийсиз көрсөңүздөр болот. Ушул 8 мүнөттүн ичинде Ош шаарынан ушул Кара-Суу шаарына кире бергенге чейинки жолдун абалы менен таанышып алсаңыздар болот.